Assalamu алейкум, биздин YouTube каналыбыздын катталуучулары. Биз бүгүндөн баштап Microsoft Office пакеттери боюнча сабактарыбызды улантабыз. Биздин бул сабактарыбыздын сериясында Microsoft Word текст жазуу боюнча, Microsoft Excel таблица менен иштөө, Microsoft PowerPoint слайд жасоо боюнча сабактарыбыз болмокчу. Бүгүнкү сабакта биз Word'тон баштайбыз. Эң эле биринчи Word'ту биз каяктан ачып алабыз? Windows белгиси бар, терезе. Муну клавиатурада дагы ушул белги болгон жерден бассак ачылат. Же болбосо бул мышка менен келип дагы муну бассак ачылат. Бул решетка белгиси турганды бассак, бул жерде мындай бир алфавит чыгат. V-ны бассак W-ну, V дагы нерселер ачылат. Бул жерде Word дагы бар. Ушуну бассак Word мындай болуп ачылат. Эми бул жер ачылганда сиздердики бир аз башкача болушу мүмкүн. Word'дун жылдарынан айырмасы бар. Бул көрүнүшүндө гана айырма болгону менен ичинде эч кандай айырмасы жок. Меники азыр Word 2019-жылкысы иштеп турат. Ошон үчүн эгер бул жери жакшы окшобой атса, эч мындай кыжаалат болбоңуздар. Иштеши жана кызматтары бардыгы бирдей эле. Муну кайра өчүрөм. Эгерде сиздин колдонуп жаткан операциондук системаңыз Windows 7 болсо, ал мындай көрүнөт. Бул Windows баскычын басканыңызда мындай меню ачылат. All programs же болбосо все программы дегенди бул жерди бассаңыз, мунун ичинен дагы сизге Word көрүнөт. Муну дагы жаап турабыз. Эми кайра баштан Word'ту ачабыз. Мынакей Windows баскычын бастык. Бул решетканы бастык, W-ну бастык, анан Word'ту ачабыз. Же болбосо дагы бир жолу Windows баскычын басып, клавиатурабыздан эле англисче Word деп жазабыз. Word деп жазсак, мынакей мындай болуп бизге ачылат. Бул приложение дейт. Word баскычын басып, кайра бул жерге жетип алабыз. Менде жанагы айтканымдай Word'тун 2019-жылкы версиясы иштеп атат. Эгер сиз 2016 же 2013 иштетип атсаңыз деле бул эч кандай проблема эмес. Создать деген жерге келебиз. Создать деген жерде мынакей новый документ деп турат. Жана бул жерден кылып аткан ишиңизге жараша шаблондорду тандап алсаңыз болот. Резюмелер бар, мындай шаблондор бар. Биз эң эле башта новый документ дегенден баштайбыз. Бул жерде дагы бир маселе бар. Главная деген бөлүмдө турганда, мурда иштеп аткан документтерибиз бул жакта көрүнүп турат мындай болуп. Создайтта мындай болуп көрүнөт. Анан открыть деген жери бар. Бул жерде дагы биз мурда иштеп аткан документтерибизди ачсак болот. Жана ошондой эле обзор деп туруп, иштеп аткан мурдагы документибизди дагы ачсак болот. Биз болсо азыр создать бөлүмүнөн новый документ дегенден баштай беребиз. Новый документ дегенди ачканда ушундай болуп көрүнөт. Бул жерде мынакей Word'тун бизге эң баштапкы бети ачылды. Бош. Бул жерге каалаган нерсебизди жазсак болот. Биздин биринчи сабагыбыз деп жазып алдык. Word'ту ачканда бизге эң керек болгон биринчи бети менен таанышып алалы. Ачканда эле Word ачылганда эле бизге главная деген менюсу менен кошо ачылат. Андан кийин выставка деген бөлүмү бар, конструктор дегени бар, макет дегени бар, ссылки, рассылки, рецензирование деген бар, вид бар, анан справка бар. Анан что вы хотите сделать деген бул жер бар. Бул жерге дагы бир нерселерди жазып издесек болот. Бирок биз муну колдонбойбуз. Буга чейинки ушул бөлүмдөрдүн ар биринин ичине токтолобуз. Главнаядан баштап бул жердеги бардык майда чүйдө нерселердин бардыгына бирден токтолуп өтөбүз. Бул жердегилердин бардыгынын өзүнүн кандайдыр бир маанилери бар. Ылдыйында болсо мына страница деп турат, 1/1 деп. Бир беттик документибиз бар экен. Ошонун ичинен биринчи бетте турабыз. Бул дагы документтер көбөйгөндө дагы түшүнүктүү болот.
число слов дейт. Азыр биздин бетте 2 эле сөз бар. Бул ошол сөздөрдүн санын көрсөтүп турат. Биз кайсы тилде жазып атабыз, аны көрсөтүп атат. Анан бул жакта дагы Word'тун бетинин көрүнүшүн бизге тууралап берип турган нерселер бар. Эң эле биринчи бул масштаб деген бар. Мына 100% көрүнүп турат бизге. Муну плюсту бассак чоңоет. Мына 110, 120% көрсөтүп алып иштеген эң ыңгайлуусу. 90-80 болгондо улам кичирейип кете берет. Мен көбүнчө 120да колдонгонду ылайыктуу көрөм. Бул бар, веб документ дейт. Бул басылып калса мындай болуп көрүнүп турат. Режим чтения деген бар. Бул мындай болуп көрүнүп турат. Word'тун ичинде документтерди же Word'тон кандайдыр бир көп көлөмдөгү документти окуганда режим чтенияга коюп окусак жакшы болот. Разметка страницы деген бул негизги Word'тун бетинин көрүнүшү. Көбүнчө ушундай бир кызыктуу учурлар дагы болот. Бул мындай веб документ болуп калганда жазыла берет, бирок барак болуп A4 форматында көрүнбөгөндө ушундан чыга албай кыйналган учурлар да кездешет. Андай учурда ушул эле разметка страницы дегенди басып койсок, мындай A4 форматында көрүнүп турат бизге. Баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Эгерде бул видеонун уландысын көргүңүздөр келсе, бул видеого класс басып, каналыбызга катталып, видеону башкаларга таратууну унутпаңыздар. Баарыңыздарга ийгилик каалайбыз.